Албетте мына бүгүн эртең менен эле мына 130-140 фура токтоп калды атпайбы? Негизи муну бир жакта эки жакта карашыбыз керек да. Калыстык үчүн эки жакта карашыбыз керек. Биринчи өзүбүздөн башташыбыз керек. Күнөө өзүбүздөн да болуп жатат да, чындыгындачы. Мына азыр эле маселе каралды. Биз жана фитосанитарный лабораториялар бар. Ошол лабораториялардан жакшылап өткөзүп, биз сопроводительный кагаздарыбызды туура камдашыбыз керек. Биринчиден, экинчиден алар дагы экинчи себебин айтып атышат. Кыргызстандан кеткен фуралар эмес, техникалар эмес. Булар Кытайдан келаткан техникалардын өтө көп айырмалары болгондуктан ушу жагында бир карайлы деген маселе болуп атат да. Мен буга кошулат элем чындыгындачы. Бул эмне? Бул биз үчүн тартип, экинчиден бюджет. Мына биз таможняда коррупцияны борчу деп атпайбызбы? Мына ушундан башталып атат да чындыгындачы. Менин жеке көз карашым боюнча. Ошондуктан ушул жагы маселеге келгенде биз өкмөт дагы, биз дагы, ошол жерге өткөрүп аткан ишкерлер дагы буга жалпы баардыгыбыз бир жактуу карабай, жалпы карашыбыз керек да негизичи. Мен негизи бир чети ошо казак рыбкасында албетте булар балким бир нерсеге таянып жасап аткандыр, балким себебин азыр аныктап айтпай атышпайбы. Бирок биз тараптан жасалчу нерселерди биз талкуу жасашыбыз керек чындыгындачы. Казакстан президентин айтып атам да, ал деле баягы мурда иштеп келген кызматкер болуп атпайбы, туура? Бул боюнча кабардар. Бул боюнчачы. Ошондуктан тез эле өзгөрүп кетет дегенге мен ишене албайм чын.